Жөнөкөй эле мисалдардан адам келген учурда местаны жакшысын өзүгө ээлейт да. Сапарда көп жүрөбүз, аэропортто, самолетто, башка автобуста, транспорттордо жакшынакай жерлерде, айнекке жакын жерлерде адамдар өздөрүгө ээлеп алганга аракет кылат да. Самолетто мисалы айнек жакка билетим болуп калса дагы башка бирөө отургусу келип алса ошону отургузам. Же айнек жакка каалоочулар барбы дейм, ошол жака отургузуп коем. Баягы ырахат алып кетсин дейм да. Ал мусулман. Чындыгында көп жерде ушундай. Мисалдардан бирөөсүн айтып берейин. Отельге киребиз, жатаканага киребиз, жакшынакай жерди башка бирөөгө берип коем. Өзүм кичине жаманыраак болсо да башка жерде жатам. Бул жерден максат, пайгамбарыбыздын хадиси бар го, өзүңө каалаганды башкага каалаган. Өзүңө каалаган жакшылыкты башкага кааламайынча, мусулманга кааламайынча толук мусулман болбойсуң дейт. Момун болбойсуң дейт. Ошондуктан эгер биз ушул эле хадиске амал кыла турган болсок, биз көп адамдарга таасир берип коебуз да. Алманын дагы жакшынакайын келип, жакыныңа берип, мусулман бир тууганым берип деп. Бизде бүт тескери болуп калган да азыр. Жөнөкөй эле самолетко отурса, айнек жакка мен отурам, машинага отурса, айнек жакка мен отурам, автобуска чыгып калсам, местагы мен отурушум керек. Алма кокус келип калса, алманда эң жакшысын өзү алып жейт, бирөөгө башка ашпаганын эскисин берет. Бүт ушундай болуп калды. Эгер чындап пайгамбарыбыздын ушул хадисине амал кыла турган болсок, өзүңө каалаган жакшылыкты башкага каалагын деген. Бир алым бүт шекер таратат экен. Неге шекер бердиңиз десе, себеби мен шекерди жакшы көрөм дейт экен да. Ошол сыяктуу биз ушул эле хадиске амал кыла турган болсок, менин эсен бизде атмосфера 180 градуска өзгөрөт.